Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген кезектеги маегинде кыргыз-өзбек чек ара маселеси боюнча түшүндүрмө берди. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Өзгөндө Кемпир абадтын өзбек тарапка берилишине каршылык билдирип, жөө жүрүш өттү. Деги эле ушул суу сактагыч боюнча чечим кандай болгонун атат? Кемпир абад толугу менен өзбек тарапка өтүп кетет деген кооптонуулар канчалык негиздүү? Биринчиден, Кемпир абадты биз берген жокпуз. Тетирисинче алып атабыз. 60-жылдардан бери платинаны алар башкарып келишти. Эми мындан ары платинаны башкарууда 50-50% кылып биргелешкен ишкана түзүп, чогуу башкарабыз деп келиштик. Суунун деңгээли 900 горизонттон өйдө көтөрүлүп кетпешин көзөмөлдөп туралы дедик. Көлдөн насос менен айылдарга суу тартып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Буга чейин мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Эми тарыхый архивдик кагаздарга таянсак, 1965-жылы платинаны өзбек тарап курган. Биз бир тыйын акча салган эмеспиз. Суу басып калган жерибиз үчүн ошол эле 1965-жылы 4127 гектар жерди чек аралаш жерлерден Баткенден, Оштон, Жалал Абадтан кылып өзбектер өз жерлерин беришкен. Ошондо азыркы суу басып жаткан 4127 гектар жер ошол мезгилде эле өзбектерге өтүп жатпайбы? Чагымчылдар биз бүгүн берип жаткандай кылып кыйкырып атышат. Биз кыргыз тарап ал жерлерди үй салып, талаачылык кылып азыркыга чейин иштетип келе жатабыз. Буга архивдик документтер күбө. Мисалы, алар берген жерлерге кайсы айылдарыбыз курулганын айтып берейин. Кадамжай районунун Көктала айылы 758 гектар жерге курулган. Пылдырак айылы 255 гектар жерге курулган. Араван районундагы Найман айылы 148 гектар жерге курулган. Нуукен районунун Достук айылы 1088 гектар жерге курулган. Аксы районундагы аэропорт 446 гектар жерге курулган. Жетиген айылы 75 гектар жерге курулган. Падыша ата сай 5 гектар жерди ээлеп турат. Кара дөбө 45 гектар жерге салынган. Алабукадагы Ажек тоого 1307 гектар жер берилген. Кыскасы, жалпысынан 4127 гектар жерди Өзбекстан тарап 1965-жылы бизге беришкен. Эки өлкөнүн ортосундагы келишимдери, карталары жана башка бизге өткөрүп берген бардык архивдик документтери турат. Мына бүгүн ошол өзбектер берген жерлерди биздин жогоруда аталган айылдар ээлеп турат. Анан эле азыр саясат кылып, Кемпир абадты берип жиберип атышат деп, биз бүгүн берип жаткандай кылып айтып жатышат. Бул акмакчылык. Биз азыр эмне кылдык? 1965-жылы суунун горизонту 908 деп бекиген экен. Эгер бүгүн суунун деңгээлин 908 горизонтко чыгарып алышса, анда 5731 гектар жерди суу басып калат. Биз суунун горизонтун 900гө түшүрдүк. Эми 5731 гектар жерди эмес, 4400 гектардан ашыгыраак жерди суу басат. Кошуналар 4127 гектар жерди 1965-жылы беришти да. Ошондо ортодо дагы 300 гектардан ашыгыраак жер айырма болуп калды. Биз бүгүн ушул 300 гектар жер үчүн 1000 гектар жер алып атабыз. 500 гектар Өзгөндүн аймагынан, 500 гектар Сузактын аймагынан. Мындан сырткары суу тартылганда жээгинен 1246 гектар жер бошоп, толугу менен бизге өтүп жатат. Калган талаш болуп келген жерлердин дээрлик баары бизге өттү. Муну азырынча мен айтпай турайын. Жогорку кеңеште карала баштаганда күбө болосуздар. Ачык каралат, түз эфир болот. Ошондо азыркы бир күндүк жеке кызыкчылык үчүн өзүн пиар кылып жүргөндөр катуу уят болушат. Элдин 99,9% бизди колдооруна мен бөркүмдөй ишенем. Бир күндө эмес, 50-100 жылды алдын ала көрө билип, туура жол менен кетип бара жатканыбызга күбө болосуздар. Биз бир эле Өзгөн менен чек ара маселесин чечип жатканыбыз жок. Эки өлкөнүн ортосундагы 1400 километрден ашык узундуктагы чек арабызды чечип атабыз. Биринчи орунда жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы турушу керек. Чагымчылдар ушуну түшүнүп туруп эле элди тескери жакка бурганга аракет жасап жүрүшөт. Канча жолу аларга түшүндүрдүк, түшүнүп туруп эле түшүнгүсү келбейт экен. Аларга эптеп эле чыр чыгарып өлкөгө бүлүк салыш максат экен. Биз андайга жол бербейбиз. Демократия десе эле аша чаап бара жатышат. Тоо дешибиз керек. Элибиз чагымчылдарды ээрчип кетпей, баарын туура түшүнүп турушат. Митингтерди, кечегидей жөө жүрүштөрдү уюштурууга кайдан, кимден акча каражат алып келип жаткандарын дагы билебиз. Ушул жерден дагы бир нерсени баса белгилей кетейин. Чагымчылдар айласы кеткенде акыркы бир сунуш айтып атпайбы? Суу кургап кетсе, суунун астындагы жер бизге калыш керек. Келишимге ошентип жаздырып койгула дешет. Антип жаздырып койсок, биз келечек муунду илинчекке илип коюп кеткен болобуз. Азыркы тактап жаткан келишимдер кайра бузулуп, бүгүнкү акыбалга кайтып келет. Накта чыр ошондо чыгат. Ошондуктан чагымчылдардын жетегине алдырбай, жаңылыштык кетирбей бүгүнкү келишим менен чек араларыбызга чекитти коюп алышыбыз керек. Биз бир күндө эмес, 100 жылды алдын ала көрө билип атабыз.
Ал жерди 70 жылдан бери суу басып жатат, дагы 100 жыл басат. Суу түгөнсө адамзаттын жашоосу дагы түгөнөт. Макул, 100 жылдан кийин суу кургап кетип, жер бошоду дейли. Ошондо деле суу астынан бошогон 4000 гектар жерди өзгөндүктөр алгысы келсе, башка жерден 4000 гектар берип теңме-тең алмашып алсак болот. Айланайын деп эле алмашат. Себеби суу астында жаткан кум менен таш баскан сайдан көрө ким болбосун түз жерди алууну каалайт да. Дагы кандай түшүндүрүшүм керек? Биз кошуналарыбыз менен ынтымакта жашашыбыз керек. Түбөлүк ынтымакта, достукта жашайлы. Бири-бирибизге керек болгон учурда жардам беришели деп Чолпон Ата саммитинде келишимге кол коюштук. Биздин жакшы мамилелерибиз түбөлүк сакталыш керек. Анткени түбөлүк кошуна жашайбыз. Чек арага чекитти коюп алсак, достугубуз түбөлүк сакталат. Кандай гана маселелер болбосун, бири-бирибиз менен сүйлөшүүлөр, макулдашуулар жолу менен гана эки тараптуу маселелер чечилип турат. Чек араларыбыздын такталбагандыгынын кесепетинен чек арада кичине эле чыр чыкса, аскерлерибиз, жөнөкөй жарандарыбыз каза болуп кетип жатышат. Масштабтуу болуп кеткенден Кудай өзү сактасын. Ошондуктан чек арага чекит коюшубуз керек. Өзбекстан менен бүткөндөн кийин Тажикстан менен дагы сүйлөшүү жолдору менен чек ара маселесин бүтүрөбүз. Чоң рахмат, Садыр Нуркожоевич, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат, сиздерге дагы ийгилик каалайм.